Урматтуу айымдар, купероз. Куперозду мен көп жылдан бери дарылап атам, бирок ошо дарылоодо мисалы көп косметикада мага бир нерсе керек болсо, экинчи нерсе жок экенин түшүндүм дагы. Технологко мындай задание бердим. Пожалуйста, биздин айымдарга мындай бүт баарын камсыздаган косметика кылып бергилечи. Косметика барабар дары кылып бергилечи. Бирок сыртынан сүйкөй турган дары дедим да. Ошондой косметика жасап берди. Азыркы учурда биздин куперозго каршы линиябыз сонун иштеп атат. Анан биздин косметика мындай эмеде, балдар лего ойнойт го, лего жана конструктор, биздики конструктор. Ошо конструкторду өзүңөр чогултсаңар болот. Силер биздин консультанттар ошо конструкторду чогултканга жардам берет. То есть бир эле нерсе көп маселе чечкенге жардам берет. Биринчи бул жуунучу каражат. Гель для умывания. Гель для умывания биздики мындай гипоаллергенный, чөп чыттанат. Биз эч бир синтетикалык одушка кошпойбуз. Жакшы көбүрөт. Например, көп эле натуралдуу гипоаллергенный гелдер жакшы көбүрбөйт. А бунун көбүргөнү мага аябай жагат. Курамында гиалурон кычкылы бар, терини нымдауштырат. Курамында чөптүн экстрактылары бар. Аябай терини мындай успокаивать этет, даже аябай раздраженный, аябай сезимтал териге да жакшы. Смело эле колдонуп берсеңер болот. Экинчи, бул гель менен күнүгө кечине жууп турасыңар. Купероз болгон тери ысык сууну жаман көрөт, кызарып кетет. Ысык суу болбойт, муздак суу дагы болбойт, терини кургатып берет. Ошон үчүн бөлмө температурасындагы суу менен кичинекей эле тамчылатып туруп эле көбүртүп туруп күнүгө бетиңер жуйсуңар. Экинчи, бул тоник. Тоник бизде бул партиясы бозураак чыгыптыр, анткени биз жанагы саргыч розаны алганбыз. Кээде тим эле сапсары болуп чыгат, кызыл розаны алгандачы. Тоник эмне кылат? Купероз болгон териге тоник керек. Тоник терини тынчтандырат, успокаивает. Купероз болгон тери дайыма ысып турат, кызарып турат, вот он успокаивает, увлажняет. Тоникти 2 мал колдонуш керек. Ватка менен эле прям полный бетиңерди сүртөсүңөр. Кечинде гелден кийин, эртең менен туруп суу менен жуунгандан кийин эле дароо тоник сүртүп келесиңер. Тоник терини макияжга даярдайт. Анан эң маанилүү, эң керектүү биздин хит кремибиз, просто хит да, это бомба крем. Бирок аны түшүнүш керек, көп эле түшүнө бербейт бунун пайдасын. Бул крем от купероза. Курамында эмнеси менен уникалдуу? Курамында дүйнө жүзүндө эң көп изилденген, эң көп илимий изилдөөлөр өткөрүлгөн экстракт конского каштана кошулган. Именно вот дүйнө жүзүндө патенттелген зат ушул. Курамында витамин С бар. Кан тамырларынын капталдарын бекемдейт, бекем кылат, калыңдатат. Жанагы ысыганын, теринин ысыганын, кызарганын азайтат. Эффектин сонун, бирок көбүнчө эффекти, жакшы эффекти 6 айдан кийин көрөсүңөр. Биздин айымдар мындайда чыдамы жок. Сүйкөгөндө эле эртеси эле сонун болуп калат. Бир түбүктү сүйкөп эле эмне үчүн эффект жок? Ооба, 50% болот, дароо эле эффект болот. 3, 4, 5 сүйкөгөндөн кийин эле башталат эффект. А кээ бирөөнүкү 6 айдан кийин башталат. Ошон үчүн сабыр жана сабыр. Бул териге сиңип, барып, полный бияка накопительный эффект болуп, топтолуп, анан барып жээсте берип, анан кан тамырларыңарга түшкөндө эле мынтип калбайт да кан тамырларыңар. Ал постепенно дарыланып, жыртыкчалардын баары бүтөлүп, кан тамырлар бекемдегенче көп убакыт кетет. Бирок бундагы өзгөчөлүгү бар, бул өтө активдүү крем. Ошон үчүн силердин консультантыңар силерге консультация кеңеш берип атканда, обычно көбүнчө биз 2 кремди сунуштайбыз да, эмнеге азыр түшүндүрүп берем. Бул өтө активдүү крем. Силер буга чейин ар кайсы кремдер сүйкөп, пустышка кремдер сүйкөп, купероздо теринин үстүнкү катмары бүт баарын өткөрө бергенин билбейсиңер. Пустышка кремде активдүү заттар жок, анан сүйкөп коюп эле довольно отура бересиңер. Ал эффект бербейт. Биздин крем эффект берет, ошон үчүн бетиңер кызарышы мүмкүн, кычышы мүмкүн, кургашы мүмкүн. Коркпогула, консультант менен байланышкыла. Ал ошол ситуацияда өзүңөрдү кантип алып жүрүш керек, эмне кылыш керек, баарын түшүндүрүп берет. Эч коркуу жок болуш керек. Көбүнчө 1 жума, 2 жумада анын баары кетет дагы, териңер сонун болуп калат. Ошон үчүн биз мындай терини батыраак реабилитация кылыш үчүн, батыраак купероздун креми эффект бериш үчүн дагы 2 кремдин бирөөсүн кошуп беребиз. Же мультивитаминный, же назик кремди. Эгерде силердин териңер кургагыраак болсо, же жашыңар 35тен өйдө болсо, анда мультивитаминный крем. Эгерде териңер
аралаш болсо же жаш болсоңор өтө же күндүз макияж коюп мага мындай тяжелый кремдер болбойт, мен база под макияж алышым керек десе, анда назик крем. Азыр эки крем тең тууралуу айтып берем. Мультивитаминдүү бул өтө активдүү крем, өтө сонун крем. Курамында матриксил деген пептид бар, толтура минералдар бар. Аты эле айтып турбайбы, мультивитаминный, жегиң келет да. То есть аябай сонун заттар бар. Пептид эмне кылат? Пептид терини иштетет. Мындай эскирип калган, картайып бараткан клеткалардын баарын иштетип баштайт. 26 жаштан баштап картаюу кетет. Силер ойлобогула, мен 30тамын, мен жашым деп. 26 жаштан баштап териде картаюу процесстери башталат. Ошон үчүн мультивитаминный крем баарына эле керек. Өзгөчө 30тан ашкан айымдарга. Только если териңер өтө майлуу болбосо. Бул мындай тяжелый крем, анткени активдүү заттар көп. Куперостагы тяжелый крем оорураак мындай. Ал дагы активдүү заттар көп, бирок булар действительно дарылоочу функциясын аткарат. Назик бул жеңил крем. Бул жеңил крем курамында гиалурон кычкылы аябай көп. Бунун негизги функциясы нымдауштуруу. Анан жеңил да, мындай торттун жана бизе креми бар го, ошондо эртең менен сүйкөйсүң, ой шикарно макияжды коюп кете бересиң. Кантип колдоносуңар бул кремдерди? Дагы маска тууралуу айтып кетейин. Мына биздин маска любой териге жарайт, бирок биз куперозго да, такка да баарына беребиз. Эмне үчүн? Түшүндүрүп берейин. Теридеги процесстерди нормага келтириш керек. Биз такты кетирүү же куперозду кетирүү десе эле, кан тамырды эле бекемдей бериш керек. Жок, теридеги негизги зат алмашуу процессин жакшы кылышыбыз керек. Гиалуронка эмнеден турат? Минералдардан турат. Коллаген эмнеден турат? Минералдан турат, туурабы? Кан тамырдын капталы эмнеден турат? Минералдардан турат. Ошон үчүн бизге минерал керек. Бул маска чоподон жасалган. Чопо бул минералдар, көлдүн минералдары. Чоподон жасалган жана матриксил бар. Баягы пептид мен айткан. Бул маска кремдерди кантип колдоносуңар? Эгерде силер, допустим, же назик крем алдыңар, же мультивитаминдүү куперозго каршы крем алдыңар, мындай кыласыңар. Биринчи жума мультивитаминдүү же назик кремди колдоносуңар. Алмак. Эртең менен кечкиси. Бир жумада 2-3 жолу масканы колдоносуңар. Жатар маалда кааласаңар крем сыяктуу сүйкөп койсоңор болот. Кааласаңар сүйкөп туруп 20 мүнөттөн кийин жууп туруп крем коюп койсоңор болот. Анан бир жумадан кийин куперозго каршы кремди сүртө баштайсыңар. Эгерде териңер мындай өтө сезимтал болбосо, дароо эле куперозго каршы кремди сүртсөңөр болот. Кээ бир учурда консультанттар акчамаз жетпейт десе, дароо эле куперозго кремди жазып берет. Коркпой эле койго, сүртө берсе болот бул кремди. Кээ бир адамдарда эле бир аз жанагындай тынчсыздануу жаратышы мүмкүн, бирок бул убактылуу консультанттан кеңеш алып, кайра калыбына келтирип алсаңар болот. Куперозго каршы кремди кечинде сүртөсүңөр, мультивитаминдүү же назик кремди эртең менен сүртөсүңөр. Масканы болсо кээде жумасына 1 жолу, 2 жолу куперозго каршы кремдин ордуна сүртүп жатып алсаңар болот. Мондай эффект берет. Же тойго, мааракеге барганын астына бетиңерге сүртүп, анан 20 мүнөттөн кийин жууп салсаңар болот. Же курс менен 10 күн күнүгө 20 мүнөт коюп туруп, жууп салып, анан куперозго каршы кремди сүртсөңөр болот. Дагы бир крем жөнүндө айтып кетейин. Купероз болгон тери күндү жаман көрөт. Негизи ысыкка көп жолобогула, баняга барбагыла, мочалка менен сүртпөгүлө, ысык чай ичкенден абайлагыла. Анан сөзсүз SPF крем сүрткүлө. Анткени SPF крем бул жанагы купероз болгон терини сезгенүүдөн сактайт, раздражать этпейт. Допустим, мына SPF крем койдуңар, күндүн нуру тийди да кайра артка качты. Силердин кан тамырларыңар жабыркабайт. Ошо урматтуу айымдар, бул косметиканы колдонуу эрежелерин дагы толугураак өзүңөрдүн консультантыңардан сурап алып билсеңер болот. Ар бир суроого биз жооп бергенге даярбыз. Ар бир маселени чечкенге даярбыз. Дайыма кайрылсаңыздар болот.